Мына достор, кечинде аз сейилдеп жүргөм. Бул жагы үйлөр, бул жагы жол, бул жагы токой. А бул жерде эмне? Бул жерде элик оттоп жүрөт. Экинчиси мына бул жакта болчу азыр. Кетип калды. Мына экинчиси. Жакта агарып көрүнүп атабы? Ары куйругу көрүнүп атат. Ана эликтер бир аз үркүтүп койдум окшойт. Менден 20-25 метр аралыкта турат. Ал жак караңгы болгондуктан жакшы көрүнбөй атат. Ошондой туугандар. Коёндор жайнайт. Күнү көрсө болот. Мындай эликтерди бир жумада бир кезиктирсең болот да, кезиктирүүгө болот. Экөө. Мага көрүнүп атат, бирок телефондун камерасынан караңгы жак көрүнбөй калат экен. Мен жаңы айткандай, велосипед тээп жүрөт. Бул жактан адамдар велосипед тебишет, жөө басышат. Чуркап келатат да бирөө. Бул шведтердин күнүмдүк кылып жүрчү нерсеси. Бул күнүгө 10 чакырым, 15 чакырым жумуштан кийин чыгып чуркап коюу. Булар үчүн кадимки көрүнүш. Биз азыр орозо учурунда тамактан кийин, ооз ачкандан кийин жөн эле басып атабыз. Токой, мына карасаң, токой капкараңгы. Асманда жылдыздар. Бул жагында эле токой, бирок жапжарык бар. Жапжарык. Кышпы, жайбы адамдар сейилдеп, чуркап жүрө берет. Түнкү саат 10-11 айырмасы жок. Мисалы бизде азыр кечки саат 10 болду. Айлана чөйрө. Ушундай жарык боюнча. Ошол туугандар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бул менин YouTube каналыма катталыңыздар. Комментарий калтырыңыздар. Швеция жөнүндө эмнелерди айтпы, силер үчүн кызык, кайсыл темаларды көтөрсөк кызыктуу болот. Жана ошондой эле өзүңүздөрдүн социалдык тармактарга бөлүшүңүздөр. Лайк басыңыздар. Бул деген ушул жана ошондой эле менин башка Twitter'деги, Facebook'тагы, Instagram, TikTok'тогу баракчаларыма да катталсаңыздар жакшы болот эле. Мен күнүгө ушундай кызыктуу нерселерди айтып берүүнү чечтим. Ошондуктан барыңыздардан ушундай жардамды күтөбүз. Бул тартылган кызыктуу видеолор, материалдар башкаларга да кенен жетиши үчүн ушундай сиздердин жардамыңыздар керек. Лайк, комментарий, бөлүшүү. Түнүңүздөр бейпилдүү болсун.